Кубогундагы финалдык этаптагы экинчи оюн күнү Панттын ичине көздөй мына азыр сокку. Бирок жакынкы бурушка барды, ал эми өз ордунда турган. Жүрөт ушул Чыңгыз Урматов. Топ сол канатка өттү. Жана дарбазаны көздөй сокку, катуураак. Жана тамай эмес. Сымга келип андан топту тартып алды. Жүрүшкө берилген топ. Жекеме-жеке. Жана гол! Ошентип дарбазачыдан кайткан топту тегерегинде атаандаштардын саны көбөйө баштайт. Жана алыстан сокку дарбазаны көздөй. Ариет Тургунбаев өз ордунда болчу. Ошондуктан жакшы деңгээлде ойногондуктан мына ушундай жакынкы бурчка жана дарбазачы сейф жасап кетти. Өтө сонун. Таластын дымагы күчөп бара жатат, сокку жерге серпилип туруп андан кийин кайрадан экинчи менен чабууланып атат. Чыгарып берүү. Топту токтотту. Коргоочу тоскоолдук кылып атат. Офсайд жок. Жана сокку гол! Экинчи голду жаратты Ошмалдиер. Жаратканга, интриганы жаратканга кана байкап көрөлү. Бир асыл топ өзүн эрте таштап эле гол! Ал учурда мына ошентип эсепти 2-1 айлантты. Канча минутта кошулат болду экен? Кышкырык. Ошентип 2-1 эсеби менен Куршаптын командасы Ошмалдиер бул беттешти.